Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандарым. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн биз сиздерге адам өлүп кабырга коюлгандан кийинки абалы жөнүндө айтып беребиз. Адам баласы кабырда курсагынан жана жыныстык мүчөлөрүнөн чирип баштайт. Бул органдар адам баласы бул дүйнөдө абдан сактоосу керек болгон органдар болуп саналат. Адам кабырда биринчи күнү мына ушул эң керектүү эки мүчөсүнөн ажырайт. Андан кийин адамдын денесинин өңү жашыл өңгө өзгөрөт. Экинчи күнү боор, көк боор, өпкө жана ичегилер чирип баштайт. Өлүк үчүнчү күнү састык жып чыгара баштайт. Жетинчи күнү жүзүндө шишиктер пайда боло баштайт. Мүчөлөрдүн, карындын, көк боорунун ич көңдөйүнүн чиригендигинен 10 күндөн кийин дене өтө шишиген абалга келет. 2 жумадан кийин чачтары түшө баштайт. 15 күндөн кийин өлүк чымындары өлүктүн жытын 5 километр аралыктан сезишет да денени толугу менен курттар уруп алышат. 6 айдан кийин денеден эч нерсе калбайт. Бир гана этсиз сөөк скелет калат. 25 жылдан кийин бул түзүлүш скелет топуракка айланып кетет. Бул топурактын арасында коймулчак деп аталган бир сөөк калат. Ошентип кыямат күнү адам баласы дал ушул коймулчактан кайрадан өз калыбына келтирилет. Урматтуу мусулман бир тууганым, кабыр күн сайын адам баласын 5 жолу өзүнө чакырып мындай дейт: мен жалгыздык үйүмүн, андыктан Куран окууну өзүңө жолдош кыл. Мен караңгылык үйүмүн, мени түнкү ибадаттар менен жарык кыл. Мен чаң топурактын үйүмүн, андыктан жакшы амалдардан өзүңө керебет кургун. Мен жылан чаяндын үйүмүн, андыктан оонун күчүн жоготуучу каражат Аллахтын аты бисмиллах менен кел. Мен мункар менен накирдин үйүмүн, андыктан ла илаха иллаллах келмесин көбүрөөк айт. Кыямат күнү сени кылган амалдарың үчүн суракка алып жатканын бир элестетип көр. Жана сен өзүңө мен тозокко эле түшөмүн деп айтасың. Албетте сен мени жер жуто эле алса экен дейсиң. Элестеттиңби? Анда сен эмне жөнүндө кыялданасың? Ойлонуп көрчү. Албетте сен мени жер жуто эле алса экен дейсиң. Туурабы? Эми ушул эле учурда тоодой жакшы иштер келгенин элестет. Билесиңби алар кайдан келет? Ал жакшы амалдар сенин 5 мүнөттүк убактыңды бөлүп, бир күндө, же бир жумада, же болбосо андан да азыраак убакыт эмгек кылып айтып койгон сөздөрүң. Бирок билгин, канчалык көп эмгек сарптасаң, ошончолук сени куткаруучу тоодой амалдарың ошончо көп болот. Элестеттиңби? Бул 5 мүнөт убактыңды алган сөздөр артыңдан кайтала. Субханаллахи ва бихамдихи. Субханаллахил азим. Аллах кемчиликтерден таза жана баардык мактоолор ага гана. Улуу Аллах кемчиликтерден таза. Айттыңбы? Сен азыр кандай соопторго ээ болгонуңду билесиңби? Билгин, сен азыр өзүңдүн жакшы амалдар идишиңди салмактуу кылдың. Сен канчалык көп айтсаң, ошончолук сенин идишиң салмактуу болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам айтты: эки сөз бар, мээримдүүгө жагымдуу, тилге жеңил, таразада оор. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Аллах кемчиликтерден таза жана баардык мактоолор ага гана. Улуу Аллах кемчиликтерден таза. Сенин сооп иштериң, тартуучу амал таразаң дагы да оор болуусун каалайсыңбы? Бул кабарды башкаларга жеткирип бөлүшкүн. Көңүл кош мамиле кылба. Анткени ушул пайдалуу маалыматты башкаларга эскертүү катарында жеткирип койгонуң себептүү кыямат күнү балким сооп амалдарыңды өзүң күткөндөн да салмактуураак жолуктурасың. Ушул кылган жакшылыгың үчүн бир адам болсо да пайда алып калса, сага сооп жазылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам айтты: чындыгында бейиш элдери бейишке киргенде бул дүйнөдө жакшы амалдарда бирге болгон досторун таппай, о жараткан, биз менен бирге ибадат кылып,
орозо кармап жүргөн досторубуз бар эле, бирок биз аларды көрө албай турабыз. Ошондо Аллах Таала аларга тозокко баргыла да, андагы жүрөгүндө кыпындай да болсо ыйманы барларды алып келгиле дейт. Хасан аль-Басри, Аллах аны өз мээримине алсын, мындай деген: ыймандуулардан өзүңөргө көбүрөөк дос алгыла. Анткени чындыгында алар кыямат күнү силерге жактоочулук кылышат. Ибн Каййим, Аллах аны өз мээримине алсын, мындай деген: эгерде силер мени бейиште өз араңарда таппасаңар, анда мен жөнүндө сураштырып мындай дегиле: о жараткан, баланча деген бир кулуң сен жөнүндө эскерчү эле. Андан кийин Ибн Каййим, Аллах аны өз мээримине алсын, ыйлап жиберди: силерден суранарым, эгерде мени бейиште өз араңарда таппасаңар, мен жөнүндө сураштыргыла. Мүмкүн мен да силерди Аллахка эскерип калармын. Аллах кемчиликтерден аруу жана улуу. О Аллах, биз сенден сага ибадат кылууга өгүт кылып, сен жөнүндө эскерте турган ыймандуулар менен достоштуруңду суранабыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, ден соолукта болууну каалайсыңбы? Орозо карма. Жүзүң нурдуу болуусун каалайсыңбы? Түндө ибадат кыл. Кыйынчылыктардын кетүүсүн каалайсыңбы? Куран оку. Бактылуу болууну каалайсыңбы? Намазды өз убагында оку. Жеңилдөөнү каалайсыңбы? Күнөөлөрүңдүн кечирилүүсүн тиле. Кайгы кападан кутулууну каалайсыңбы? Дуа кыл. Кыйынчылыктардан арылууну каалайсыңбы? Ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айт. Жыргалчылык, жакшылыкты каалайсыңбы? Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салаваттарды айт. Сооп алууну каалайсыңбы? Анда бул кабарды туугандарыңа, досторуңа жеткиргине. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.